Эмне үчүн ар кайсы элдин маданияттарында айрым азык-түлүктөргө тыюу салынган? Эмнеге индуисттер уйдун этин жешпейт, мусулман баласына жана иудейлерге болсо чочконун этин жегенге болбойт? Алардын себептерине динден тышкары илимий көз караштар кандай? Кызыктуу Дүйнө каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышта биз силер менен ар кайсы диндеги азык-түлүктөрдүн чектөөлөрү жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Кошер, кашрут же кошер Тора жана Талмуд мыйзамдарынын негизинде түзүлгөн тамак-аш азыктарынын катуу чектөөлөр жыйнагы. Кошердин мыйзамы боюнча бир эле маалда кепшөөчү жана ача туяктуу болгон хайванаттардын гана этин жегенге уруксат берилген. Бирок чочконун жана коёндун этин кошер жегенге уруксат бербейт. Себеби чочко кепшебейт, коёндун болсо туягы жок. Кошерге ылайык хайвандарды муздаганга атайын шахет деген мал сойгуч дайындалат. Ал малды бир эле шилтем менен сөөгүнө тийгизбей муздап, бычак да калбагандай кылып кайра сууруп чыгышы керек. Шахеттер ишке киришүүдөн мурда атайын окуудан өтүшөт. Иудаизм салттары боюнча этти жиликтөөнүн шарттары дагы бир топ эсе. Анда жалгыз эле шахет союшка катышпастан, андан тышкары малдын оорусун аныкташ үчүн машкияктын жана жиликтерди каргыш майынан тазалоо үчүн менакердин жумуштары кошердин милдеттүү түрдө иретине кирет. Деңиз азыктарын тамак иретинде колдонуунун дагы бир нече шарттары болот. Сууда жашоочу хайвандарда сөзсүз түрдө кабырчык жана сүзгүч канаттары болушу керек. Ошону менен бирге моллюскаларды жана рак сыяктууларды жегенге тыюу салынат. Ар бир аял үйүндө камыр жууруштун алдында майда курттарды текшерүү үчүн унду электен өткөрүшү зарыл. Жана ошондой эле жер жемиштерде курт болбош үчүн бирден карап чыгышы керек. Негизи курт кумурскалардын бир эле түрүн жегенге болот. Ал чегирткенин чоңураак түрү саранча. Ошондой эле кошерде кан аралаш эт азыктарын жегенге дагы тыюу салынган. Ошондуктан этти жиликтеп жатканда канын сиңдириш үчүн аны туздап салышат. Андан тышкары эки чокусу тең бирдей болгон жумурткаларды да жегенге болбойт. Анткени андай жумурткалар алгыр куштардыкы болушу мүмкүн. Дагы айта кетсек, алкогол ичимдиктеринин арасынан атайын ыкма менен колдонуп, динчил еврейлердин колу менен жасалгандарын гана ичүүгө болот. Ошондой эле сүт азыгы менен этти бир учурда аралаштырып тамактанууга да тыюу салынган. Бирок даяр тамактын канчалык кошерлигин салт жобосу менен текшерүүгө мүмкүн болбогондуктан аны раввиндер эле бир сыйра карап берсе болот. Халалдын эрежелери. Мусулман баласынын тамак-аш түркүнү дагы бир топ чектелген. Ислам дини боюнча бардык азык-түлүктөр 3 түргө бөлүнөт: халал, макрух жана харам болуп. Бул Индиянын Сатва, Раджас жана Тамас деген дин эрежелерине түрдөш келет. Алардын ичинен халал уруксаты бүтүндөй бар дегенди билдирет. Куран, Тора сыяктуу эле жашоо тиричиликтеги мыйзамдар тобун мусулмандар үчүн анықтап берет. Куранда жазылгандай, мусулман баласы чочко этин, арам өлгөн хайвандын этин жана канын чыгарбастан же шарият эрежесине ылайыксыз, бул Алланын атына бата бербестен, муздалган малдын этин тамак-ашка пайдалануу тыюу салынат. Бирок Куранда айтылгандай, эгерде мусулман баласы ачкачылыктан өлүмгө дуушар болгондо, атайын күнөө кылыш үчүн эмес, аргасынан жегенге туура келсе, бул күнөөгө жатпайт жана ага кечиримдүүлүк болот. Негизи ислам дининде хайвандарды себепсиз өлтүрүүгө тыюу салынган. Ошондуктан кээ бир теологдордун ою боюнча мал сойгучтардын кесиби күнөөлүү болуп эсептелет. Халалдын эрежелери кошерге салыштырмалуу бир топ эле жөнөкөйрөөк келет. Мусулмандарда атайын малды муздай турган адам болбойт. Ошондой эле малды союу эрежелери иудейлердикинен бир нече айырмаланып турат. Дагы айта кетсек, ислам дини кошердеги уруксат берилген алкогол ичимдиктеринин бардыгына тыюу салган. Христиан дини. Христиан дини үчүн азыктарга тыюу салуу өтө көп таркаган эмес, бирок тамак-ашты даңазалоо учурлар деле кездешет. Атайын бутпарас дининдеги курмандыкка чалынган малдын этин жана өлгөн малдын тарп этин жегенге тыюу салынат. Ошондой эле пост учурундагы эт, сүт, жумуртка, май, балык жана башка азыктарды тамактанууга болбойт. Христиан дининдеги азыктарды тыюу жобосунун көп тарабагандыгынын себеби Библиянын эски осуятындагы жазылган тыюулар жаңы осуятта жокко чыгарылган жана иудаизм дининдеги мыйзамдарга дал келип калган. Индуизмдеги ахимса. Индуизм дининде уйдун этин жегенге тыюу салынган. Анткени аларда уй ыйык жаныбар болуп эсептелет. Бул динди улантуучулар ахимса окуусун тутуп келишет. Ахимса өзү зомбулуксуз жашоону жана ошондой эле атайын вегетариандык тамактанууну үгүттөп келет.
Индиядагы дагы бир джайнизм динди колдоочулар жада калса ооздоруна атайын чүпүрөктү тыгышып, алдындагы жолду шыпырып келишет, байкоосуздан майда бир тирүү жандыкты өлтүрө албаш үчүн. Түшүнүктүү болгондой эле, алардын тамак ашында дагы эч кандай тирүү жандык болбойт. Индуисттер раджас тамагын жебешке аракет кылышат. Ага өтө эле ачык даамдуу азыктар кирет. Мисалга кофе, чай, лимон, алма, помидор, бадыраң жана башкалар. Андан тышкары тамак ашка кошулчу даам татымалдардын бүт түрлөрү. Жана ошондой эле тамас азыктарын дагы жешпейт. Алардын ичинде даамы такыр эле жок, жыттанып кеткен же ачып кеткен тамактар кирет. Булардын арасына эт, сарымсак жана жумурткалар дагы кирет. Тыюу салуулар эмнеден улам келип чыккан? Негизи ар бир тыюу салуунун маанилик көрүнүшү илимий жактан дагы изилденип келген. Кашердин түпкү тамыры моралдык көрүнүштөрдөн келиши мүмкүн. Малды өз ирети менен туура муздаганда ал кыйналбастан жанын чыгарат. Кан аралашкан этти тамактануунун чектөөсү бул балким гумандуулук түшүнүгү катары эсептелиши мүмкүн. Иудаисттер үчүн Кудай жараткан пенденин канын ичип алуу бул күнөө деп эсептелет. Бирок медицинанын айтышы боюнча кан менен тамактануу бул ден соолук үчүн аябагандай чоң коркунуч туудурат. Чийки же жакшы бышпай калган канда көптөгөн микробдор жана мите-курттар жүрүшү мүмкүн. Дагы ошондой эле кандын түзүлүшүндөгү темирдин көптүгү адамдын ден соолугуна чоң залалка келтирет. Көптөгөн ооруларга таасир берип, андан тышкары дене мүчөлөрү иштебей калышына кооптукту туудурат. Алгыр куштардын этин жана анын жумурткаларын жебегендиктин себеби алардын ачуусу жана агрессивдүүлүгү адамга өтүп кетет деген ишенүүсүнөн. Чындап эле айрым окумуштуулардын изилдөөсү боюнча, жырткыч хайванаттардын тамактануу учурунда атайын гормону бөлүнүп чыгып, агрессивдүү абалына алып келет. Дагы бир изилдөөлөр боюнча, Африка уруусунун каннибалдары жырткыч хайванаттардын этин жеп тургандыктан улам барып каннибализмге өткөнү себеп болгон. Ошондой эле сүт менен эт азыктарын тамактанууда аралаштырбаш керектиги ар кандай мааниге бай. Дин түшүнүгү боюнча эт бул өлтүрүү жана өлүмдүн символу болсо, сүт бул жаңы жаралган жашоонун символу катары белгиленет. Экөөнү аралаштыруусу бул диний мисал катары эчки энесинин сүтүнө улакты кайнатуу болуп саналат. Ошондой эле көптөгөн Африка урууларында эт менен сүттү аралаштырып жештин чектөөлөрү эмдигиче сакталып келүүдө. Алардын ою боюнча эт менен сүт жада калса курсагында аралашып калса дагы, анда уй өзүн өзү жеген болуп сүт булганып калат. Негизи бул ойлордун илимий далили деле бар. Эгерде сиз ысык этти жеп өтүп, үстүнөн сүттү дароо ичсеңиз, ашказаныңыздагы сүт этке аралашканда ирип кетип, акыры күптүү болуп, карындын сиңире албастыгына алып барат. Ислам жана иудаизм дининде чочко этинин тыюу болуусунун себептери алдын ала санитардык гигиеналык иш-чаралар катары түшүнсөк болот. Анткени чочконун эти сакталуу учурунда тез эле бузулуп кетип, уулантууга алып барат. Андан тышкары чочко азыкты тандабастан таштандыны деле жей берип, денесинде зыян майлар топтолуп этине аралашып болот. Чочко ылай жана баткакты сүйүүчү жаныбар катары таанымал болсо, ошонусу менен эл көзүндө кир айван сыяктуу жаман кабыл алынат. Ошондон келип анын этин жеген кишиге анын сапаттары дагы өтүп кетиши мүмкүн деген коркунучту туудурат. Көбүнчө учурда анын жагымсыз жыты адамдын табитин бурмалап тамак аш оюнан алыстатат. Көптөгөн илимий теологдор жана башка окумуштуулар тыюу салуу себептерин зыян учуратуучу факторлор айкын экенин тастыкташкан. Алгачкы болуп, бул ислам жана иудаизм дининин негиздөөчүлөрүнүн отурукташкан аймагында абанын ысыктыгына байланыштуу себептер айтылат. Чочко этинин чындап эле тез бузулуп кетүүсүнөн жана аны тамак аш рациону түрдүү болгондуктан анын дене мүчөлөрүндө көптөгөн мите-курттар жана паразиттер жашайт. Алардын арасында эң эле кооптуу трихин курту адамда ар кандай ооруларды алып келет. Ошондой эле чочконун денеси тердебегендиктен ал терисин узатыш үчүн суюгураак баткакка чыланып жатат. Бирок жери кургак аймактарда баткактын жоктугунан чочко аргасыздан өзүнүн тезегине чыланып баштайт. Канчалык абадагы температура жогорулаган сайын ошончолук көбүрөөк булганып турат. Азиянын жакынкы чыгыш аймактарындагы кургак аба ырайы буга көбүрөөк түрткү берет. Индияда уйдун этин жебегендиктин себеби анын экономикалык абалга тыгыз байланышы бар болгондуктан деген ойлор бар. Индияда уйдун тезеги курулуш материал катары жана от жагуу учурунда колдонулуп келет. Ошондой эле уйду көп учурларда жер айдоодо колдонушуп жана анын сүтүн абдан баалап келишкен. Дагы айта кетсек, Индиядагы ачкачылык учурунда элди өлүмдөн уйдун сүтү куткарып калган десек болот.
Ошондон улам индиялыктар уйларды башка хайванаттардан кыйла улуу көрүшүп, анын элесин багуучу ыйык жаныбар катары санап башташат. Натыйжада биздин замандын 4-кылымынан тартып эле уйду жана букаларды өлтүрүүгө тыюу салынып, расмий мыйзам катары эмдигиче сакталып келет. Еврейлердин өз колу менен жасабаган нанга жана шарапка тыюу салынуусунун себеби иудейлердин биримдигин чыңоо үчүн жана башка улуттарды өз тукумуна аралаштырбаш аракетинде келип чыккан десек болот. Андыктан башка элдин өкүлдөрү өткөргөн тойлордо еврейлерге кашер мыйзамын сактап калуу кыйынчылыкты туудурмак эле. Азыркы замандын маданияттарында ушул сыяктуу иудаизмдеги же исламдагы азык-түлүккө тыюу салуулардын социалдык шартталган себептери дин биригүүсүнө чоң түрткү берет.